Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвадан көрүп аткан менин жердештерим, саламатсыздарбы? Видеого лайкты басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Буюрса мына Бишкекте өтө аттын кашкасындай таанымал болгон популярдуу Искендер турецкий ашканасынын 2 филиалы бар экен. Ошонун 3-чү филиалы мына Москва жергесинде ачылды. Коркпостон этпестен келсеңиздер болот. Метродон канча мүнөттө келсеңиздер болот. Ал боюнча видеонун аягында көргөзөмүн. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чоң болуп туруңуздар. Толук мындай бардыгын силерге ачык айкын көргөзүп берүүгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшы, иштер жакшыбы? Жакшы, алхамдулилля, өзүңөр жакшысыздарбы? Жакшы, шүгүр. Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат. Бир катар амандашып алыңыз анда. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, Москвадагы барыңыздарга биздин ушу түрк ашканабызды тартуулап кетип атабыз. Кудай буйрса, азыр полный обзор кылып, көрсөтүп, айтып беребиз так маалыматтарды. Бул ашкананын ачылганына канча күн болду? Ашкананы 2 күн болду ачканыбызга. 7 мартта официалдуу түрдө ачтык. Кече иштедик. Ошо бүгүн эми сиздерди конокко чакырып, Кудай буйрса, кыргыз мекендештерге, Москвадагы мекендештердин баарына жарыя кылып кетели деп чечтик, Кудай буйрса. Аябай жакшы жерге ачылыпсыздар. Негизи бул жакта оюн зоок, мындай айтканда бала чакасы менен келгендерге парк бар экен. Мындай айтканда караңыздарчы. Ооба. Бул агаларым Бухарны өкүндөрү каяка барып эс алууну билбей аткан болсоңуздар, адрестер жазып койдум. Жолдан көргөзөм. Жүрүңүздөр анда. Бул жерде мына Искендер восточный кухня мындай жазылып турат. Шарлар билип койгон буйруса мына киргенде эле мына сол жактагы намазканага көзүңүздөр түшөт. Ушул жерге келип ибадаттар кылып, тамактанганча, оз ачканча кетсеңиздер болот экен. Бисмилла, мына аябай кооз жасалгаланыптыр негизи ашкана. Аракет Дизайн өзгөчө чындыгында. Көрүп аткан бир туугандар өзүңүздөр деле баа бериңиздер. Мына караңыздар, жасалгалары өзгөчө, аябай башкача экен. Турецкий деп калдыңыз ошондо? Ооба, биз эми Москвада чайханалар аябай көп болуп кетти. Ошолдон бир аз өзгөчөлөнүп, түрк ашканасын өзүбүз жакшы көрөбүз. Анан ошол бул жактагы кыргыздар дагы аябай сагындыгуу деген ойдобуз. Түрк ашканасын ресторанский подача, баалары төмөн, даамдуу, аны дагы алдыда көргөзүп кетебиз. Негизи түрк ашканалары этке аябай басым жасалат, мындай эт көп салынат дегендей негизи. Биздин тамактардын 90% эттен. Эт. Өзүбүз эми кыргыздар этти жакшы көрөбүз. Эттин сочный, мощный, да. Киргенде эле сол жакта мына ушундай 7-8 адам отуручу ушундай тапчанга окшош жерлер бар экен. Бул жерде жолугушууларды өткөрсө болотпу, пардаларды жаап дегендей. Үй бүлөлүү семейный адамдар негизи мындай далда жерлерде отуруп негизи самайбыз го. Мына сиздер каалагандай, сиздер эңсегенде ушундай жерлер ачылыптыр буюрса. Бул жерлерде эле ошондой окшойт, бир 7-8 адам отуруп. 7-8 адамдык кабинкалар, балдарын жетский комнатага таштап коюшуп, өзүнөрү кенен-кесир отурушуп, эс алып кеткенге бүт шарттар каралган. Шарттарды каралган, ооба. Бул гүлдөр дагы баары живой экен. Живой бүт. Бул өзгөчө ушундай кабина экен да, бул. Өзүбүздүн ошо боз үйгө окшоштуруп кылганга аракет кылдык. Жасалгаладык, ооба. Аябай жакшы. Ушул жакта отуруп ханский вип деп койсок болот да буну. Шефтер келсе чыгарып коесуздар. Жолугушууларды өткөрсөңүздөр болот экен. Жогорку деңгээлде мындай каяка барууну билбей аткан болсоңуздар, мына номерлерин жазып чалыңыздар. Иштөө убактыларын айтып коелу, биринчи башында эле. Иштөө убактылары түшкү 12:00дон түнкү 01:00го чейин. Андан тышкары жума, суббота күндөрү 2ге чейин иштейбиз. 2 түнкү 2ге чейин ошондой да, аябай жакшы. Мына бул вип кабиналары мындай айтканда бул жерге дагы бир 12 кишилик орундуу, ооба. Анан отдельный дагы вип бар бизде. Ушул випти көргөзөлүк өзгөчө экен мындай айтканда. Жолугушуу, сөкө салуу, жанагы отуруштун түрлөрү көбөйүп кетти го. Ошону бардыгын мындай өткөрсөңүздөр болот экен. Мына эжекелерим көрүп атасыздар, тынчыраак, жакшы, тамактар даамдуу, мына өзгөчө жаңылык кирди мына, Кудай кааласа. Бул жактан көргөзө кетелик. Залда отуруп, кухняда эмне болуп атканын баардыгын көрүп турса болот бизде. Айнек ушундай дизайн менен. Жашыра турган эч нерсе жок. Жашыра турган эч нерсе жок бизде. Бүт көрүп, ушинтип отуруп тамактанганча кетсеңиздер болот. Тамактанганча ооба, эс алып кетсеңиздер болот. Бул жагы бар мекендештер, мына өзүңүздөр байкаңыздар.
Бул жерде өзүңүздөр кофе аппараттарды коюп коюпсуздар. Ооба, кофе аппараттары бар. Шириндиктер эми мына келип төлөгөнчө дегенде чөнтөк салганча кетесиздер. Анан бул жерден экран аркылуу эмне тамактары бар, баардыгын ошол көргөзүп турат экен. Ушул жерден карап деле заказ берсеңиздер болот демекчи анда. Бул жакта ошол торттор бар экен. Торттор каяктан келет? Кимдер жасайт? Торттор өзүбүздүн кондитерский цехтен чыгат. Бүт адал, Бардыгы адал. 100% адал. Бул жакта өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш суусундуктар бар экен мына. Ооба. Кола десеңиздер, кола, пепси дагы бар экен. Анан бул жакта детский өзүнчө мини, бул жерде ошол кичине оюнчуктарды коюп коюптур мына. Окшогон палван балдарды ошол жака коюп, кенен чай ичсеңиздер болот, кулак тынч демекчи. Анан буйруса мына тамактарды бардыгын чыгарып көргөзөбүз дейишти. Ага чейин тамактар каяктан жасалат? Ашканадан көргөзө аласызбы? Ооба, бисмилла, биз ашкананан полный көрсөтүп беребиз. Бул жагы ашкада экен, аякка мага ылайык форма болбогондугуна байланыштуу ушуга окшош эми ырымын кылып койдук бекенештер. Жакшы комментарий жазып коесуздар деген үмүттөмүн. Жүрүңүздөр ана, бисмилла. Бул чоң холодильник экен бу, кирген деле могу. Ооба, морозильниктер бар, эттер сакталуучу жай. Заготовочный цехтер. Бул Тооктун этине токтолуп алчы жүрүң. Тооктор бүт адал, сертификаттары бар. Сертификаттары бар, адал тооктун эттери. Адал тооктун эттери. Бул жердеги бүт продукция адал, 100%. Анткени биз адал мамилесине өтө дыккат мамиле кылабыз. Анткени биздин ниетибиз ушул жерде чайханадан, биздин түрк ашканабыздан адамдар келип, адал тамак жеп, качественный тамак жеп, жакшы энергия алып, күч кубат алып, ушундай Москвада мекендештерден барып иштеген келгенбиз да, иштеп жүрүшөт. Ошо энергичный болуп жүрсүн деп ошого ниет кылганбыз да. Тамагың адал болсо, дубаң кабыл болот демекчи. Аябай жакшы. Ошого маани бериш керек дейсиз. Ошого көп маани беребиз. Бул жагы ошол горячий экен, мындай айтканда можелер, а? Биздин Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Москвада учурашып болго. Келиңиздер. Москвадагы шаурмалардан айырылганат, бизде фарш эмес. Бизде бул уйдун транш, анан орешка деген ушундай бир кымбат баалуу жери бар да. Эстеп калыңыздар мына. Көрдүңүздөр? Ошол жагынан кесилип, кошулуп ушундай болуп чыгат да. Москвадагылар көптөрү эле бүт эле фарш менен кылышат. Байкасаңыздар, муну менен акырын кесип, бунун дамы өзгөчө дам. Булар ошол эттерди жакшы жерден алып, маринад этип ушуна кылып тизип коюшат экен мына. Жакшы. Бул донерлер болот, шаурмалар болот депсиздер да? Өзүбүздүн неме тилде айтканда ошо шаурма жакшы. Донер Искендер. Дагы гамбургер, шаурма, турецкий ушул эмелерди жасайбыз да. Өзүңүз канча жылдан бери бул тармакта жүрөсүз? Мен өзүм негизи 13 жыл, 14 жыл кетип атышы. 14 жылдан бери тармактасыз. Ушул эмеде элге кызмат кылып. Сиз Бишкекте ошо ачылгандан бери эле экенсиз анда мындай. 2010дон баштагам негизи. Ошондон бери эле ушул сферада келатам, буюрса. Жаңы ачылдык. Москвада туугандарга келиңиздер, даам татыңыздар. Анан малдын уйдун этин каалабагандар мына тооктун эти дагы бул жерде илинип турат каалоочуларга. Халал деп эме алынат, ушул халал жок, биз эмете албайбыз да. Жакшы, ишиңизге келип. Сертификаттары бар, документальный. Анан бизде мынакей шашлыктын эттери, адананын эттери, бүт электрический мангал эмес, бул жакта открытый огонь. Баа бериңиздер. Электрическийде башкача даам чыгат. Мангалдын көмүрдүн үстүндө турган эттин даамы өзгөчө. Өзгөчө башкача да. Бул жакта техника безопасности да сакталган. Бүт суулар агып турат. Гидрофильтрден. Бүт техника безопасности сакталган. Алда эмесе тамактарды көргөзүп, жеринен тааныштырайын анда, жүрүңүздөр. Азыр эми тамактар боюнча биздин эжекебиз Гүлзада эже тагыраак маалымат берип койсун. Эжеке кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Кудай шүгүр. Эл менен бир амандашып тагы койсоңуз анда. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Менин атым, өзүмдү тааныштырып кетсем, менин атым Гүлзада. Мен ушу тармактык түрк ашканасы Искендер кафесинин негиздөөчүсү болом. Ушу биздин түрк ашканабыз Бишкек шаарында 2 филиалы бар. Буюрса 7 марттан баштап биз Москва шаарындагы өз кардарларыбызды сүйүнтөлүктеп ачылып отурабыз. Бүгүн ошого жараша сиздерге бир маалыматтарды берип кетели деп чечтик. Бисмилла дегенде эле бул тамактар боюнча
айтып кетесиң кенен токтолуп Албетте, албетте. тарыхы боюнча демекчи. Албетте. Буюрса алдыда эртең 1-2 күндөн кийин Рамазан, улуу Рамазан айыбыз келип калды. Ошого жараша биз атайын Рамазан менюсун түзгөнбүз. Биринчи мисалы 5 күнгө 5 аргандай мындай сет деп коет го орусча айтканда. Ошондо 5 түрлүү тамагыбыз чыгып турат. Рамазанга атайын арзан баада ушундай бир сеттерди даярдадык. Алардын бири бүгүн мына моуреки сетибиз. Бул эң биринчисине бул түрктөрдүн чечевица супу да, чечевичный. Биринчисине чечевичный суп кетет. Экинчисине бул сарма бейти деп коет. Ичинде кебаб, сыртта лавашка оролуп духовкада. Бул кебаб. Сарма бейти кебаб деп коет. Бейти кебаб деп коет. Бул ичинде кебаб мангалга бышып атайын. Анан лавашка оролуп духовкада бышат дагы, үстүндө атайылган мындай соус менен куйлат дагы, айран менен берилет. Ичинде күрүчү дагы бар. Ушу бул бейти кебаб деп коет. Анан албетте Рамазан бул курмасыз, суусуз өтпөйт да. Ар бир келген кардарыбызга, оз ачканга эң биринчи курмадан, суудан. Курмадан канча штук бересиң? Бул жерде бир тарелка турат. Жок, бир эми канча киши болсо, ошо канча 5 киши келсе 5 курма ар бириге оозун ачканга ырымын кылып кылабыз. Анан сууз кетет албетте, анан бир стакан компот. Бир киши башына. Музда компот. Ооба. Ар киши башына бирден стакан. Анан эми азыр Рамазан айыбызга эң биринчи келген конокторубузга бирден чай, анан борсок берип атабыз алгач келгенде. Ага дагы кетет да. Бирок Рамазан айында эле да. Негизи көп учурда биз жарнама кылгандан кийин көп мекендештер келип ошол айтылган убадалар болбой калышы мүмкүн. Ошого борсокту кошпой койсоңуз деле болот да. Көп мекендештер келип калса. Жок, биз да свежий кылып чыгарып беребиз. Чыгарып беребиз. Азыр мисалы бүгүн эртең келесиздерби, ачылышыбызга карата Рамазан айына биз борсок менен чайды азыр 1 ай бекер таратабыз. 1 ай бою бекер ошондо. 1 ай бою бекер. Анда жакшы экен. Бул ошо баасы канча болот ушул бардыгы? Бул азыркы сеттин баасы 740 сом, 40 рубль. Ушул 740 рубль. 40 рубль. Бирок дагы андан арзан дагы сеттерибиз бар. Ал 690дон башталат. 690дон мисалы ошо эмеси биринчиге мисалы тооктун шорпосу жана куриный суп с лапшой деп коет го. Ошондой болушу мүмкүн. Экинчисине мисалы башка кебаб болушу мүмкүн. Ал 690дон башталат да. Бирок эң потолок деп коет, эң кымбаты ушу 740 рубль болуп атат. Ошо биз атайын бул Рамазан айына жараша биз ушундай арзан баада бул жерде Ороз айында негизи көп акча эле деп калат. Негизи бул аябай жакшы ойлопсуздар. Мына караңыздар, эгер ким орозо тутуп аткан учурда, орозо учурунда көргөн болсоңуздар, көзү жумуп туруп эле адрес жазыңыздар, келе бериңиздер. Чынында аябай жыттанып турат демекчи. Жеп көрө элекпиз буюрса. Анан баягы биз эми Москва шаарында болгондугубуздан орозо тутпаган дагы биздин кардарларыбыз болот да. Ага түшкү тамак саат 12ден 4кө чейин комплекстик обед деп коет эмеспи? Ошого мына ага өзүнчө бир менюбуз бар. Карап койсоңуздар, биринчисинде мына куриный суп по-домашнему деп коет. Анан салаты бар, витаминка бул жерде аябай жеңил. Анан бул жерде болсо курица с грибами в сливочном соусе деп экинчи тамагыбыз. Анан албетте бул жерге ичкенге компотубуз бар. Анан жана биринчи келгенде биздин 1 айлык айтып аткан бекер чайыбыз. Чайлар бекер 1 ай бою орозонун урматына. Бул четиндеги могу көктөр ошондо сливочный масло болуп калды, кандай болуп калды? Кандай бул сливочный маслога пищевой краситель деп коет да. Ошондон кылып анан биздин поварыбыз өзүнүн оформлениясын баягы биринчи алганга баягы жакшынакай көз жосун алганга оформленияларыбыз ушундай да. Аябай жакшы. Булар мындай орусча айтканда съедобный десе болот да. Негизи эжеке орозодон башка учурларды көрсө, булардын балары канчадан болуп калат? Бул комплекс обед орозо эмес учурда да болот. Негизи уланат. Уланат. Ар дайым жок. Ал бир гана ифтар меню бул. Ифтар меню. Бирок ифтарда бүткөндөн кийин аны жөн гана менюдан тандап алса болот да. Бираз 12ден 16 бизнес ланчыз 12ден саат 4кө чейин уланат. Ооба, бул ар дайым бизде болот да. Андан кийин кечинде 12ден 4төн өткөндөн кийин
меню менен тамак жасалат. Баасы ооба өзүнчө штучный баалары негизи. Ушул сетвис комплекстик обедтин баасы 390 сом. 390 сом. Анан бир күндө 2 түрлүү комплекстик обед чыгат. Мисалы, биринчисине кааласаңыз ушундай куриный суп, лапшой, экинчисине чечевица тандасаңыз болот. Андан кийин же курица, же дагы дөнер жарым порция дөнер, куриный дөнер да, тоок дөнерди тандаса болот да. Бир күндө 2ден мындай орусча айтканда 2 выбор бар да. Бул ушул турушу 390 сом, бул чындыгында аябай арзан, эже мен чындыгын айтайын. Өтө арзан. Бул бир шаурманын эле тыйыны болуп калат да. Бул жерде наны дагы бар экен. Суюк тамагы бар, салаты, мына өзгөчө тамактары менен компот, чай, бекер. Биз ушу иштеп жүргөн биздин жарандарга, жакын арада офистегилерге баягы атайын арзан болсун деп биз ушундай комплекстик обедтерди дагы чогулттук. Ошо биздин эми бул түрк, мен айта кетчү нерсе дагы бир жолу. Түрк кафесинин өзгөчөлүгү башка кухняларга караганда бул жерде эң көп баягы эттүү эттер да, этке басым кылабыз. Ар бир кебапта 200 граммдан 250 граммга чейин мындай чыныгы эт, таза эт да. Анан жанында биздики подачасы бир кебапта мисалы жанында күрүчү болот, наны болот, бир 4 кусочек пиязы менен, салаты менен бир киши бир порцияны алса аябай тоет да. Тоюп кете тургандай меню. Ооба. Аны да сиздер менюдан көрсөңүздөр болот. Биздин бир подачабыз өзгөчө да. Анан этке көп басым жасайбыз. Анан биздин кебаптар мангалда бышканы үчүн билесиздер, мангалдын бир өзүнчө бир даамы болот. Ошон үчүн аябай даамдуу келет да. Негизи ошол кебап этке басым кылабыз көп учурда. Эжеке, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Мына мекендештер келсеңиздер, ушул жегебиз күтүп алат анда. Албетте, күтөбүз. Ар дайым эшигибиз ачык. Негизи өзгөчө маек болду окшойт. Мына Нурстан бар жокту көргөздүк. Негизи аябай чоң акча сарпталгандай бул жака. Сыр болбосо канча сарпталды ушул даражага жеткенге чейин? Санадыңар да эмеслер? Албетте, ар бир тыйынды санап чыгарып атабыз, анткени бул өтө оңой иш эмес экен. Ооба. Өтө мындай адамдар биз эми муну көптөн бери кыялданып жүрөбүз. Кыялданып жүрүп ушу күткөн күн дагы келип калыптыр, Кудай буйруса. Москвага ачууну көптөн бери пландап жаткансыңар. Көптөн бери кыялданып жүргөнбүз. Аябай көп место издедик, тияктан карадык, бул жактан карадык, анан ушул жак көңүлүбүзгө туура келип, ушул жактан ачтык. Бир айдан бери аракет кылтабыз. Бул жака эми 6 миллиондон көбүрөөк акча кетти. Реальный 6 миллион кетти. Реальный. Нөлдөн алып баштадыңарбы же бир какой-то бир жерлери мындай даяр болду эле? Нөлдөн алып баштаганда андан да көп кетмек. Бул жактын жасалгалары бар эле бир аз. Анан ошону майын чыгардык да. Майын чыгарып жасап, элдерге ушул келип тамактануучу жер ушундай Кудай калса түрк ашканасын алып келишиптир. Мына ушундай мекендештер буйруса мына ар бир тарткан чайханаларды, ашканаларын кошуп тартып, кыскача ушул негизи биздин мекендештер бул жакта иштеп эле калбастан эки адамдын башы бириккенде ушул бизнес боюнча дагы көп сөздөр болуп калат. Ошого ошо бизнес боюнча дагы кыскача маек алууга аракет кылып баштадык буйруса. Андан колдоп жакшы ой тилек жазып, биз тарткан жарнамалаган жерлерге барып чай ичип дегендей. Негизи турецк ашканалар тартканда буга чейин бир-эки жер тартканбыз, аябай жакшы результаттар берилген. Мекендештер келсе кыскача бир арзанаттан кылып бересиздер эми көп жанагы болсо. Албетте. 20-30 миң сомдук бир отуруштар болсо дегендей караштырып. Албетте, туулган күндөргө дагы ушундай бир жакшы мааракелер болсо 10% скидка кылып беребиз. 10% буйруса. Скидка кылып беребиз. Анан жеткирүү кызматы кандай каралган силерде? Жеткирүү кызматтары Кудай буйруса жакын арада каралат. Азыркы убакта ушул ичинен эле колубуз бошобой калат, чынын айтканда. Анан эми азыр жеткирүү максат Яндекс менен договор кылып атабыз, Кудай буйруса. Яндекс доставка менен эле. Анда жакшы экен. Менюларын карап буйруса ошол жактан деле заказ берсеңиздер болот. Келиңиздер, анда тууганыбыз сиздерди күтүп алат. Мен анда метродон кандай келет, ошону толук көргөзүп коюн, каналга катталып, жакшы каалоо тилек жазып, группалар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум. Баарыңыздарга уже кызык болуп калды окшойт. Адрестер
толугун айтып коеюн мына силерге. Южныянын 5-выктынан чыгып эле берки көзгө ушундай өтөсүздөр. Мындайынан келгенде бул жерде шлагбаум болот. Бул жак кенен бекер парковкалар мекендештерим. Global City деп могу жерде 2 зданияда бар экен. Бул Global City деп прекросс дегенге кирбейсиздер. Мына чоңуна киресиздер. Global City ошол жактан көргөзөйүн анда. Мен сиздерге айткан Global City мына чоң fixed price көрүнүп турабы? Яндекс Маркет. Жанагы айткан кичине Global City мына бул жерде парковка могу кардын нарагында турат. Ушул жактан көтөрүлүп эле чыгып, экинчи этажына көтөрүлөсүздөр. Торговый центрдин экинчи этажына. Ичкерге кирип эле экинчи этажга көтөрүлөсүздөр. Бул жер негизи айтылгандай эле оюн зоок, бала чака менен, бала бакра менен келсеңиздер аябай жакшы. Ойноп дегенде бул жагы өзүнчө парк экен да. Жаш бала аябай көп. Караңыздар. Могу экскаватордон мындай чыккандан кийин мына Искендер, Восточный кухня, турецкий деп жазылып турат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.